Бай дыйкан, бай Кыргызстан. Дал ушундай идея менен 13 жыл мурда Бай дыйкан компаниясы иштеп баштаган. Айыл чарба өндүрүшчүлөрүнө минералдык, органикалык жер семирткичтерди, үрөндөрдү, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарынын жана инновациялык алдыңкы айыл чарба чечимдерин сунуштоо боюнча лидер. Компаниянын тарыхына токтолсок, 2011 жылы 40 000 тонна жер семирткич сактоочу республикалык масштабтагы 4 кампа ачкан. 2012 жылы минералдык жер семирткичтерди сатуу боюнча 104 кампа ачкан. 2016 жылы Кыргызстанга минералдык жер семирткичтерди жеткирүү боюнча Ускимио Импекс ЖЧКсы менен эксклюзивдүү келишимге кол коюлган. 2017 жылы Кас фосфат ЖЧКсы менен амафосту жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. 2018 жылы Кара Суу районунда алгачкы Бай дыйкан агромаркети ишке кирген. Ага катар Созак, Базар Коргон жана Ноокен, Сокулук райондорунда агромаркеттер ачылып, ошол жылдары агродрон кызматтарын активдүү жайылткан. Андан соң Бай дыйкан италиялык ири бренд менен беде үрөндөрүн, франциялык өндүрүүчү менен жүгөрү, испаниялык компания менен сууда эрүүчү органикалык НПК жер семирткичтерин, Кытай менен коргоо каражаттарын, Израиль, Голландия жана АКШлык компания менен жашылча жемиш уруктарын Кыргызстанга жеткирүү боюнча дистрибьюторлук келишимдерди түзүүгө жетишкен. Минералдык жер семирткичтердин бардык түрү боюнча КМШга мүчө өлкөлөрдүн лидер өндүрүүчүлөрү менен иштеп келет. Өткөн жылы Чүй облусунда биринчи Бай дыйкан МТСин ачкан. Химиядан органикага өтүү максатында пайдалуу курт кумурскаларды өндүрүү боюнча биолабораторияны ишке киргизди. Тажрыйбалуу адистерден сапаттуу жана ыкчам кеңеш алуу үчүн күнү түнү иштеген кол борборду ачты. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Zoom Lion Кытай корпорациясы менен тракторларды жана комбайндарды жеткирүү боюнча дистрибьюторлук эксклюзивдүү келишим түзүлүп, биринчи партияда 61 трактор алынып келинип, дыйкандардын ыңгайлуулугу үчүн лизинг системасы иштелип чыкты. Ветеринария бөлүмү ачылып, эл аралык өндүрүүчүлөр менен иштеп баштады. Ысык Ата жана Токмок шаарында аянты 1000 чарчы метрге чейин 2 ири агромаркет ачылды. Бишкекте аянты 4000 чарчы метр болгон башкы кеңсе курулду. Минералдык жер семирткичтер арзандатылган баада сатылып, дыйкандарга чоң жардам берилди. Быйыл Бай дыйкан өзүнүн жаңы бир багытын ачты. Айыл чарбага эң мыкты сельхозтехника алып келе баштады да. Zoom деген чоң компания Кытайда. Бул Кытайда тракторду экспорттоо боюнча номер 1 компаниясы экен. Ошол компания менен Бай дыйкан келишим түзүп, бүгүнкү күндө Айыл банк аркылуу 6% менен элге лизингге Zoom тракторлорун бере баштады. Биз абдан жемиштүү жыл болду, себеби дегенде 61 трактор келген. Ошонун көбү Айыл банк аркылуу 6% менен биздин дыйкандарга бериле баштады. Бул жылы Бай дыйкандын органика тармагы үчүн өтө зор пайдалуу жыл болду. Себеби биринчи биолаборатория уюштурулуп, ишке киргизилди. Биолабораторияда пайдалуу курт кумурскалардын 3 түрү өндүрүлүп, 10 000ден ашуун жерде пайдаланылды. Химиялык каражаттарды пайдаланууну кыскартуу максатында келерки жылы энтомофагдардын 2 түрүн өндүрүшкө киргизүүнү пландап жатабыз. Бул жылы Бай дыйкан компаниясында жаңы багыт ачылып, өлкөбүздүн мал чарба тармагын колдоо максатында Кытай эл республикасынын лидер заводу Лихуа фармацевтика менен атайын келишимдерди түзүп, дүйнөдүк сапатка ээ ветеринардык дары-дармектерди мамлекетибизге алып келе баштадык. Биздин алып келген ветеринардык дары-дармектер фермерлердин сыноосунан өтүп, эң сапаттуу дары-дармектер жана баасы жагынан дагы эң ыңгайлуу дары-дармектер деген баага катып турабыз. Бай дыйкан Кыргызстандын ар бир районунда агромаркет ачуунун үстүндө иштөөдө. 2023 жылдын декабрь айына карата 7 борбор иштеп жатат. Алар негизги 2 компоненттен турат: агромаркет жана агросервис. Башкача айтканда консалтинг жана тейлөө. Бай дыйкан өлкөбүздүн коомдук социалдык турмушуна активдүү катышат. Ошондой эле мамлекеттик органдар жана бирикмелер, ассоциациялар менен тыгыз кызматташат. 300дөн ашык адамды жумуш менен камсыз кылды. Бай дыйкандын ой тилеги, алган багыты, кылган иши айылдагы дыйканга толук кам көрүп, алар өндүргөнгө даамдуу, сапаттуу, ден соолукка пайдалуу азыктарды сыртка экспорттоо.